Валерьевна, фамилия Масанова. Конечно, баягы пенсияга чыккандан кийинки мезгил кыйын болот экен. Ошончо дагы чыгуунун жолдору бар экен. Мына ошого аракет кылып, азыр мен ошол эл аралык деңгээлдеги бизнес тренер деген наамга жетип, уже көптөгөн номинация, көптөгөн бир эмелердин ээси болуп келем. Бул бизнести баягы билип билбей келген экенбиз. Ошондуктан биздин Кыргызстандагы бүгүнкү көрүнүштүн акыбалы мына ушул билбегенибизде же болбосо ушу билимибиздин жоктугунда экени да. Анализдеп бүткүл дүйнөлүк деңгээлде карап көргөндө башка мамлекеттерде кандай, биз Америкага кызыгабыз, башка мамлекетке кызыгабыз, тигиндей экен, бул мындай экен депчи. Себеби ал жакта ушул бизнестер өтө өнүккөн, агайым мен азыр токтолбойм. Ошондуктан чар тараптагы мамлекеттерге кызыкпай, өзүбүздүн мамлекетибизге бир көңүлүбүздү токтотуп, ушул жерден иштесек сөзсүз түрдө болот. Биздеги иштеп аткан 300дөн ашык компаниянын бардыгы эмне үчүн бүгүн такыр мындай бир ийгиликке жетпей келет? Себеби биздин Кыргызстандан азыр ушул тармактык бизнестен бир дагы миллионер чыга элек да. Эгер Японияда 98% болсо, жаныбызда Казакстан 70%ке чыкса, Россия болсо бир 15-17% тегерегинде болсо, сетевой бизнес жаралган Америка мамлекети 70%-ын эмесинде келатат. Европа өлкөлөрүнүн айтуу бир 50-60%ке келип калды. Эми мынакей жакында эле ушул боштондукка чыккан биздин Өзбекстан, Тажикстан жана башка мамлекеттер булар дагы уже умтулуп, азыр Кыргызстанды уже ашып келе жатышат да. Себеби биздин Кыргызстандагы ушул окуу системасынын эрежеси коюлбагандыктан, бир компаниядан эки компанияга алданып калмай, адашып калмай, акчаны салмай, мына ушул көрүнүш болуп келет да. Мына Тинши компаниясын баарыбыз билебиз, жакшы сыйлап келебиз. Ал компанияны сыйлаш керек, урматташ керек. Бул компаниянын иштегенине быйыл 23 жыл болду. Бул компания эмнеси менен чыкты дүйнөгө таанылып? Бул компания продукциясы менен же болбосо маркетинг менен чыккан жок. Бул компания дүйнөнүн 196 мамлекетинде ушул окуу системасынын негизинде чыкты. Азыр эң көп миллионерлер, миллиардерлер MBA анан Тинши компаниясынан чыккан адамдар да. Ошондуктан окуу системасынын болушу бул деген эмне? Ийгиликтин өбөлгөсү экенин биз түшүнүшүбүз керек да. Анан адамдарды окугула, мен аны окугам, аны билем, аны уккам. Бир көргөндөн, бир уккандан эч нерсе чыкпайт. Бул жердеги окуу системадагы биз 1-класска барганда, допустим, ошол 1-класска киргизбей 5-класска отургузуп койсок, ошол бала бир нерсени алып кетеби? Ала албайт. Себеби бул бизнеске келгенде биз ошол баягы информациясы жок келип, билсек дагы ошону билип билбей көп катачылыктарды кетиребиз. Ошондуктан бул системанын окуусу именно дүйнөлүк деңгээлдеги программага ылайыкталган. Бул окууну мен окуган, ушул мен азыр ушу чет мамлекеттерде иштеп келебиз. Мен окуган окууну дүйнөлүк тренерлердин бир канчасы гана окуйт да. Алардан бардыгы баягы дистрибьютор болуп, анан өсүп, темаларды, мотивационный бир тренингтерди өткөрүп жүрөт. Бирок бул системанын бул барлык ызын билген адамдар аз да. Ошондуктан бул системанын индустриясында баягы статустан статуска көтөрүп, жогору карьерлик рост болгон убакта ар дайым жаңы билим талап кылынат да. Себеби өнүгүүсү андан ары болуш керек, команданы алып келиш керек, аларды үйрөтүш керек дегендей да. Ошондо бул системанын эмесинде, эрежесинде 4 семинар болуп өтүш керек да. Биринчи бул базовый семинар, алгачкы, мына бүгүнкү тушоо кеси биздин лидерлерибиз азыр алдыңыздарда өзлөрү чыгып, ошол чогуу жайын айтып берет. Экинчиси углубленный семинар дейт, то есть бул индустрияны тереңирээк үйрөнүүдөгү семинар. Үчүнчүсү лидерский семинар. Жана баары эле лидербиз дейт да. Бирок чанда гана киши лидер. Себеби лидерлик баягы билими жок адамдар да. Себеби ошо компаниянын тарап кетиши же болбосо алдап койгон ошо лидерлердин колунда болуп атпайбы? Рядовой дистрибьюторлор жок. Ошон үчүн лидерское обучение, лидерские качества, анан лидерский деген семинар бар да. Төртүнчү бул управленческий семинар деп коет да. Управленческий семинар деген эмне?
Мына ушул деңгээлге жеткенде биздеги бизнес эл аралык деңгээлге чыгыш керек. Эл аралык деңгээлге чыккандан кийин ал бизнести башкарууга билим керекпи? Ошол бизнести башкаруудагы кандайдыр бир эрежелер, ошол мамлекеттеги болгон закондор менен байланыштырылган эрежелердин баарын билишибиз керек да. Ал убакта тапкан акчанын көлөмү эбегейсиз зор болот. Мына ошол акчаны башкарууда, бизнести башкарууда мына управленческий семинар деген болуш керек да. Бул милдеттүү түрдө ар бир компанияда өтүп туруш керек. Мына Айнура Райымжановага мен ушунчалык терең бир ыраазычылыгымды билдирет элем. Бул киши өзү айткандай баланын туулганына сүйүндү, турарына сүйүндү. Мына көрөгөчтүк кылып ушул окуу системасын киргиздем деп бир далалат кылып аткан кезде экөөбүз жолуктук. Конечно, баарыбызда бир патриоттук сезим болуш керек, баягы өзүбүздүн элибиз, өзүбүздүн жерибиз дегендей. Ошондуктан мына ушул кишинин жасаган эмгегин же болбосо ушу кыргыз жарандарына бир ачып берген Татнакай компанияны алып кетүү, конечно, оңой болгон иш эмес. Ал киши келип эле контракт жазып эле анан акчаны алып эле кетип калуу эмес. Бул компаниянын түбөлүгү. Эл аралык деңгээлдеги 6000ден ашык компаниянын арасына кошуу, ошолордон ашып өтүү жана биз дагы кыргыз болуп, баягы дүйнө калкына таанылуу деген программа менен азыр иштеп жатабыз. Мына Айнура Райымжановна, конечно, мен көп эле компанияларда иштеп келем, бирок ушунчалык бул кишинин өзүнүн ушу кызматка таза мындай бир мамилеси мен ушунчалык азыр ыраазы кылып келет. Себеби именно таза иштесең, анан таза бизнес болот. Таза иштесең, ошондо ийгилик болот да. Ошондуктан биздеги Кыргызстанда чыкпаган миллионер, мен ойлойм, ушул Refresh Life'дан чыгат депчи. Бизде азыр бир дагы миллионер жок. Биз ошо сетевой индустриянын мындай чыккан мамлекеттердин арасында эң акыркы орунда турабыз да. Африка мамлекеттери чыгып кетти да. Ошо Кытайга барган учурда, башка мамлекеттерде болгон учурда ушул Африка мамлекеттери чыгып өзлөрүнүн жетишкендигин көрсөткөндө Кыргызстан жок болгондо, конечно, ишин күйөт да. Ошондуктан ардактуу жердештер, мекендештер, эжелер, сиңдилер, бир туугандар, биз качан гана биримдикке келип, ушул баягы элим жерим деген мындай бир жарандардан болсок, биз баарыбыз биргелешип, мына ушул компанияны көтөрүп, төбөсүн көрсөтүп берки Кытайды деле бактык, баарын эле багып келатабыз. Канча акчабызды чачтык, канча карыз болдук. Ошондуктан ушул компанияны бир өркүндөтүп, өстүрүп, анан кийин арабыздан бир жакшынакай адамдарды чыгарганга баарыбыз ушул үлүшүбүздү кошсок, анан ошондо бул компаниянын келечеги болот да. Анан азыркы чыгып аткан лекторлор. Ар бир компанияга барсаң да обучениясы бар деп коет да. Обучениясы бар болгондо ушу обученияны кимдер окутат, баягы эле лидербиз дегендер окутат. Билет, билбейт, түшүнбөйт окулат да. Андан кийинки көрүнүш, компанияларда мына системный обучение жок. Эгерде мектепте биз программа менен окутпасак, анда чыккан балдарыбыз эмне болот? Эгер университетте эмеде программасы жок окубасак, биз ошол жактан бир кесип нээси болуп чыгабызбы? Чыкпайбыз. Ошондуктан бул жерде дагы дистрибьютор деген кесип, бул эң мындайча айтканда ардактуу кесип. Мына мен келсем, биздин агайыбыз Медведев ушинтептеги перечинге киргизиптир, эметиптир. Бул эчакта эле болгон окуя. Медведев өзү сеттен баштаган. Ошондуктан азыркы күндө дистрибьюторлар 43% дүйнөдөгү дистрибьюторлар миллионер жана миллиардер болуп келишет да. Мунун өзү эле кандайдыр бир эбегейсиз бир зор көрүнүш да. Ошондуктан дистрибьютормун дегенден уялбаш керек. Обязательно дистрибьюторлордун кайталагы мынабеки жасап аткан ишин эч бир дагы индустрия кайталай албайт. Себеби 43% уже дүйнөлүк ошо жетишкен адамдардын 0,5% түшөт да.
Ошондуктан мына биреке Refresh Life компаниясындагы болуп аткан система, окуу системасы ошого лайыкталып, биз деген ошо сапаттуу, анан ушул индустрияны билген, эрежесин билген, программасын билген лекторлорду даярдашыбыз керек. Мына ошол бүгүн 4 адам мына ошого чыгып отурат да. Давайте кол чаап коелу. Биз Кыргызстанда канчалык ушунча адамдарды чыгарып берсек, ал кайсы компания болбосун ийгилигине гана баягы түрткү берет да. Ошондуктан баягы окуш керек. Баягы убакыт же болсо жашым мындай, карып калдым, пенсионер болдум, антип мынтип деген ал болбогон эле сөз. Ошондуктан баарыбыз окушубуз керек, үйрөнүшүбүз керек, жаштардан чыгыш керек, улгайган адамдардан чыгыш керек. Бул лекторлор эмне үчүн чыкпаш керек? Мына биреки Refresh Life компаниясынын ушул ыйык бир кеңсесинде отургандан кийин мунун баарын бир өзүңүздөр бир пландаштырып коюп, бизде окуу системасы иштеп атат, белгили окууга чыгам деген адамдарга эшик ачык. Экинчи этапта азыр углубленный семинар боюнча дагы келе атышат. Кийинки этап кайра ушул семинар менен өтөт. Бул дагы баягы окуу жайында экзамен болсо, булардын экзамени да. Ошондуктан эми баарыңыздарды ушул чоң майрам менен куттуктап коелу. Кененирээк бир маалымат алабыз десеңер, биздин кеңсебизге келгиле. Ар дайым биз кубаныч менен сиздерге ошону бергенге баягы мындайча айтканда даярбыз да. Эми, конечно, мен эң негизгиси ушул 4 адамды, ушул 4 лидерди бир чын жүрөктөн куттуктап коеюн. Сиздердин араңыздарда алдын алып да, ушулардын аракети, ушулардын эмгеги, ушулардын күчү, бул мен ойлойм, ушул компаниянын бир өстүрүүдө эң чоң салымдары болот деп да. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Кыргызстандын биринчи веточар компаниясы, Кыргызстандын биринчи тарыхындагы биринчи компания тууралуу өзүбүздүн бир чакан хорубуз бар эле. Ушул компания тууралуу дагы бере турган